Салам, сиз Токуу курсу YouTube каналындасыз. Эгер каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда каналыма катталганды унутпаң. Бүгүн мен чачка арналган резинканы кандай кылып токууларын көргөзүп бермекчимин. Ал үчүн бизге ушундай чачка арналган резинка керек болот. Биринчи ишибизди биз жипти резинкабызга бышыктап алыштан баштайбыз. Ал үчүн ушундай кылып bir çinjir alıp alabız dağı. Abadan 3 çinjir alabız. 1, 2, 3. Bir ilmek alıp alabız. Kayradan 2'den ilmekten bir tayakça tokup alabız. Kayradan bir ilmek alıp 2'den tayakça üstü tokubuz. Kayradan bir ilmek alıp 2'den ilmeklerdi tokugan türdü daha bir tayakça tokubuz dağı. Uşul prosesте biz резинкабызды айландырып токуп чыгышыбыз керек болот. Канча таякча экенин мен эсептеген жокмун. Ушул резинкабыздын айланасын токуп чыгабыз. Резинкабыз көрүнбөгүдөй кылып токуп чыгышыбыз керек болот. Мынакей достор, калганын сиздер өз алдыңыздарча токуйсуздар дагы. Токуп бүткөн соң чогуу улантабыз. Мынакей мен айландырып токуп алдым. Bir ilmектүү таякчалар менен. Эми биз биринчи таякчабызды эң акыркы таякчабыз менен бириктирип алабыз, туташтырып. Үчүнчү чынжырды эсептейбиз дагы. Ушундай кылып бириктирип алабыз. Мынакей биринчи катарыбызды токуп аяктадык. Эми экинчи катарды токуганды баштайбыз. 3 çinjir alıp alabız. Abadan 1, 2, 3. Эми ушул жерден биз bir ilmek alıp биринчи таякчабыз турган чынжырдын ичинен өткөрүп алып токойбуз. Үчүнчү таякчабызды дагы ошол эле чынжырдын ичинен өткөрүп токушубуз керек болот. Кайрадан bir ilmek alıp эми биз кийинки эле турган экинчи чынжырдын ичинен токуп баштайбыз. Биринчи таякчабыз, bir ilmek алабыз дагы. Кайра эле ошол чынжырдын ичинен экинчи таякчабызды токойбуз. Кайра bir ilmek алып, үчүнчү таякчабызды токойбуз. Ошондо биз ар бир чынжырдын ичинен 3төн bir ilmектүү таякчаларды токуп чыгышыбыз керек болот. Ушул көрүнүштө экинчи таякчамды токуп жатам мен. Жана үчүнчүсү бир эле чынжырдын ичинен токуп жатам. Кайрадан bir ilmek алып, кийинки чынжырдын ичинен 3 таякчаны токуп алам. Bir ilmектүү таякчаларды, экинчи таякча жана үчүнчү таякча. Мынакей эми биз айландырып бүт айланасын ушундай кылып токуп чыгабыз. Сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Өз алдыңыздарча токуйсуздар дагы. Үчүнчү катардан баштап дагы чогуу улантабыз. Ушундай кылып ар бир чынжырга 3төн bir ilmектүү
таякчаларды токуп чыгасыздар. Бир дагы чынжыр калып кетпеши керек. Айландырып токуп чыгабыз азыр. Мынакей мен токуп аяктайын деп калдым. Ар бир чынжырдын ичине мен 3төн 1 илмектүү таякчаларды токуп чыктым. Эми кайрадан 3-чү чынжырды эсептейбиз дагы. 2 таякчабызды бириктирип алабыз. Экинчи катарыбыз бүттү. Эми 3-чү катарыбызды баштайбыз. Абадан бир чынжыр алып, ушундай илмексиз таякча токуп алабыз дагы. 4 чынжыр токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Эми биз таякчабыз турган чынжырды эсептебейбиз дагы. Андан кийинки ортодон 2 чынжыр эсептеп, 3-чү чынжырга ушундай кылып илмексиз таякча токуп алабыз. Кайрадан 4 чынжыр алабыз. 1, 2, 3, 4. Кайрадан илмексиз таякчабызды токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Ортодон 2 таякчаны эсептеп, 3-чү таякчабыздын үстүндө турган чынжырга биз ушундай илмексиз таякчабыз токуйбуз дагы. Кайрадан 4 чынжыр алабыз. 1, 2, 3, 4. 3-чү чынжырыбыздын ичинен биз илмексиз таякча токуп алабыз. 1, 2, 3, 4. 3-чү чынжырыбыздын ичинен илмексиз таякча токуп алабыз. Кайрадан 4 чынжыр алабыз дагы. Кайрадан илмексиз таякча токуп, бүт айланасын ушундай кылып токуп чыгабыз. Мынакей мен токуп бүтөйүн деп калдым. 1, 2, 3, 4. 3-чү чынжырга илмексиз таякча токуйм. 1 абадан чынжыр алам дагы. 1 илмек алып, эң биринчи токуган кичинекей таякчабыздын ортосунан дагы бир ушундай арка токуп алабыз. Эми 4-чү катарыбызды баштайбыз. Абадан бир чынжыр алып, кичинекей таякча токуп алабыз. 1, 2, 3, 4 чынжыр алып, эң биринчи турган аркабызга илмексиз таякча токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Кийинки аркабызга дагы илмексиз таякча. 1, 2, 3, 4. Кийинки аркабызга илмексиз таякча. Ушундай кылып 3-чү катарда токуганыбыздай кылып 4 чынжырдан аркаларды токуп чыгабыз. Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Айландырып токуп чыгабыз. Мынакей мен токуп айландырып чыктым. 1 илмек алып, 1 чынжыр алып, илмек алып, дагы 3-чү катардагыдай кылып бир арка чыгарып алабыз. Эми биз жипти кыркып алышыбыз керек болот. 1 чынжыр алып туруп,
жипти кыркабыз. Ал жипти ушундай кылып чыгарып алабыз дагы. Эми бул жипти биз жашырып коюшубуз керек. Ушул чынжырлардын арасынан өткөрүп чыгабыз. Көрүнбөшү үчүн. Ушундай кылып өткөрүп чыксаңыздар болот сиздер дагы. Ушуну менен биз жашка арналган резинкабызды токуп бүтүрдүк. Эгер менин видеом сиздерге жаккан болсо, анда каналыма катталганды унутпаңыздар. Видеолорума лайк басып, ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Эгерде видеолорумда кемчиликтер болсо, сиздерден алдын ала кечирим сурайм. Эң биринчи жибибизди дагы биз байлап алып, аны дагы чынжырлардын арасына жашырып коебуз. Бул жипти дагы кыркып алдым. Мынакей ушундай сонун аксессуар болот деп эсептейм. Сиздер өзүңүздөргө жаккан өңдү токуп алсаңыздар болот.